Ассаламу алейкум, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүн Дора шоу программасында конокто үлгүлүү үй бүлө, жаш түгөйлөр деп да койсок болот. Себеби бул үй бүлө барган сайын жашарып баратат. Анын сырын алдыда айтып берет. Мынакей бүгүнбүздө кеңеш тобу конокто. Куш келипсиздер. Кандай келип алыпсыздар? Жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар, маанайыңыздар кандай? Абдан сонун жакшы. Мына негизи эле бүгүн 14 февраль деп жаштар бул сүйүү күнүн байрамдашып атат. Сиздер майрамга кандай көз караштасыздар? Негизи эле майрамдайсыздарбы бул күндө? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух деп кыргыз эли менен учурашып коелу. Негизи эле биз 10 жылдан бери ушул майрамдардан алысыраак болуп калдык. Себеби дегенде бизге мындай дин келип, бул Кыргызстаныбызга дин келип, алымдарыбыз көбөйүп, баарыбыз мечитте болуп калып, өтө жакшы болду да. Жүрөгүбүз ушунчалык руханий байлыкка, динге ушунчалык суусаган экенбиз, аябай жакшы болуп, ошол дин чөйрөсүндө болуп калгандан кийин, ошол жерде кандай деген сонун сөздөр айтылып, динден түшүнүк болгондон кийин көптөгөн майрамдардан алыстай түштүк. Жада калса ошол туулган күн деген өзүбүздүн өздүк майрамдардан дагы бир аз алыстап калдык, бирок баягы куттуктагандар болот экен. Анан ошонсугандай баягы бизге ошол дин жетелек мезгилде ошол 14 февраль деп аталса керек эле, ошондо открытка берип, ошондой берген немелерди көрчү элек. Бирок мен ошол 14 февральда ошол атайын майрамда майрам деп Гүлмирага белек берип көргөн эмесмин. Такыр. Бере элекпи чын эле? Гүл дагы. Бир штук гүл дагы. Жок, майрам ошол майрамда да 14 февральда. Калганокто берем, жок. Акыркы жолу сизге качан гүл берди эле? Акыркы жолу качан бердиң эле деп. Көрдүңбү, көп гүл бербеген белгиси. Эстебей калдым. Мен себеби дегенде, эмнеге мага гүл бербейсиң деп таарынган учурда айтам. Атың Гүлмира, өзүң гүлсүң. Болду. Гүлдү эмне кыласың деп эле айтам. 8 мартта алган окшойм. Быйыл эми 8 март келатат, көрсөң. Былтыр 8 мартта баягы аялдардын эл аралык майрамында баягы сөзсүз түрдө баардыгы эле майрамдашат эмеспи? Ал баягы канга сиңип калган майрам экен да. Ошонусу кандай дайым эле 8 мартта Гүлмирага өзүнүн жакшы көргөн гүлү бар. Ошону алып келип берем. Кайсы гүл? Лилия. Лилия гүлү. Жылда ошол лилия гүлүн алып бираз болуп рахмат айтып калып каласыз. Негизи эми албетте багы сиздердин ортоңуздарда 2 бала бар. Анан ар бир күн сиздер үчүн багы 14 февраль болуш керек менимче. Ар бир күнү багы бири-бириңиздерге турганда сүйүү менен карап, үйгө жумуштан келгенде сүйүү менен карап. Негизи сүйүү сиз үчүн эмне? Бүгүн сүйүү жөнүндө кичине кеп куралы, себеби эми канча дагы багы илгеркиче калыптанып калган эмеспи элибизче сүйүү күнүн белгилеп. Ошол сүйүү күнүнүн урматында да атайын сиздерди эфирге чакырып отурам. Негизи кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө бүт жасанып, кийингениң, эмне кылсаң дагы баардыгы ошол сүйүктүң үчүн болуп калат экен. Анан үйлөнгөндөн кийин, эки адам сүйүшүп үйлөнгөндөн кийин баягы үй бүлөлүк тиричилик окаташ башталып кеткенден кийин баягы сүйүү өзгөрө түшөбү, же биздин көз караш өзгөрө түшөбү? Мындай сый мамиле болуп калат экен да. Анан эми сүйүп эшиктен кирип келгенде эле сүйүшүп мындай андай деп, же биздин көп убактыбыз жумушка өтүп кеткендиктенби, эми биз 18 жылдан бери чогуу экенбиз. Быйыл буюрса 18 жыл болот, 19 жыл почти чогуубуз. Анан 18 жылда ошо мүзүр айтып күлүп калат. Эгер мен сени сүйбөсөм, сени жакшы көрбөсөм, анда мен 18 жыл сенин жаныңда эмне жөн эле жүрөмбү депчи. Ошон үчүн сүйүү мен ойлойм бул эки адам бири-бирин эле сүйүш эмес, эки адамдын ортосундагы мамиле, эки адам турмуш кургандан кийин экөө бири-биринин үй бүлөсүнө болгон мамиле, балдарга, тууган урукка болгон мамиле, ошонун баардыгын сүйүү деп, ошону айлана тегерек баардыгы кошулуп келип, анан эки адамдын сүйүүсүнөн жаралат деп ойлойм да. Мүзүр мырза, акыркы жолу качан Гүлмира айымды романтикалуу кечки тамакка апардыңыз эле ресторанга? Азыр эле ашканадан тамактанып келатам дегенсизчи. Гүлмиранын көпчүлүк учуру мына акыркы 10 жылдарда биздин гастроль менен биргеликте эле акыркы 10 жыл дебейин, 5 жыл деп коеюн, 5 жылдан бери эле 10 жыл туралы. баягы романтикалык эмелерге чакырылып, себеби деген өзүнүн колу бошобойт.
такыр эле бошобой ошол күнү түнү саат 4-тө даже телефондо сүйлөшүп, анан баягы мунун эми жумуш болуп атканда мен тим коем да, көбүнчөсүчү. Анткени ал мен мисалы мен иштеп аткан мезгилде, мен мисалы Ямаханын үстүндө болуп, ушинтип болуп иштеп аткан мезгилде мен буларга атай айтам да. Бир жакка барып эс алып тургула, же бир жакка барып бала чакаң ойнотуп кел, кечке чейин мен могу бир жерде жасап чыгарышым сөбө дегенде, мен өзүм чыгармачылыкта мындай үйдө эч ким жок болгонун таап калам, өзүм жалгыз болуп, анан Ямаханы коюп алып, ушуну ары бери басып жүрүп, анан ыр жазганды жакшы көрөм да. Анан какой-то бир шумбу бир нерсе пайда болуп, же эшик кыйчылганы, ушундай бир жабылганы же болбосо адамдардын сүйлөгөнү болсо эле, сразу баягы илхом кетет дагы, анан токтоп калам дагы. Ошосу кандай мындай ошол күнү мындай эркиндикти каалайм да. Ошо шоу-бизнесте ошондой экен да. Анан мунун дагы жумушу болуп атканда мунга деп мындай көз менен сүйлөшүп, мен кетип баратам, келатам, ушинтип эле калабыз да кээдечи, ушундай болуп калды. Сизге мисалы 10 жылдан бери дедиңиз, 10 жылдан бери романтикалуу кечки тамактанууга чыгыр эле экен. Бул нерсеге багы эми аял заты болгондон кийин канча дагы эркектин камкордугуна мындай муктаж болот экен да. Ушул нерсени күтпөйсүзбү? Ужинге багы кечки тамактанууга барып, отуруп. Буну негизи эле мен эмес, кыргыз айымдардын бардыгы, кыргыз элиндеги айымдардын бардыгы эле күтсө керек. Эми биздин эркектерге катуу тийип калат, азыр айтсам, экөөңөрдөн кечирим сурайм, бирок биздин кыргыздын эркектери кандай экен? Булар аялды алат экен дагы, аялдан балдардын апасын, үйдөгү аялды гана көрүп калат экен да, ал аялга эмне керек? Бизге балким чын эле өзү айтып мойнуна алып атпайбы акыркы 10 жылда деп. Албетте мен баргым келчү. Анан башында таарынып жүрчүмүн, сен мени киного чакырбайсың, кафеге чакырбайсың, сен мага гүл бербейсиң десем, өзүң гүл болуп турбайсыңбы деп алдапчы. Анан алдабай эле анан мен аяштарым, дос, подружкаларым менен бардыгы менен сүйлөшүп, мен ойлоп турмун, менин эле жеке менин эле күйөөм ошондой экен деп, көрсө алардыкы деле ошондой экен. Биз башынан күйөөгө тийгени буларды көндүрүп коет экенбиз да. Арасында андай эмес, романтиктер деле бар экен, алар аз экен да, бир 10-15%. Көрсө кыргыздын эркектери аялдардан, бизден балдардын апасын, үй кожойкесин, тууган ургунун келинин, үй бүлөсүнүн келинин ушул гана нерсени көрүп калат экен. Бул аял эмнени каалайт, балким ушуга мен мындай мамиле андай эч болбойт экен да. Анан мени баары эле айтып берет, силер айым эле жыргап мүзүрөкөңөр кафелерде эле, ресторандарда жүрө бересиңер депчи. Анан ал жерге мен жумуш кылганы барам, гастролдо, анан кээ эле мынтип мүзүрөкөң күндө көрүшүп жыргала бересиңер, мен күйөөм жумушка кетсе күтөм дейт. Бизки деле ушул, биз кечинде гастролдо жана айтты го өзү, экөөбүз чогуу тамактанып эле отуруп калсак, концерт убагында бири-бирибизди ырдап атып сахнада көрүшөбүз. Кечки уктасак, анан кечинде сахнага чыксак, ошол жерде эле көрүшүп калабыз да. Ошонусуңарда эми ар бир эркектердин кулагына күмүш сырга аял аябай чыдамкай болот экен, өзгөчө ошол кыргыздын аялдары чыдамкай болот экен. Эл үчүн, душмандар үчүн, туугандар үчүн койчу, билгизбей жашайын дешти экен дейт. Бирок чынында жакшылап карап көрсө, ар бир аялдын жүрөгүндө ошол аял азыр сен айтып кеткен нерсе ошол ар бир аял каалайт да. Ошондуктан аялдарыңарды, сүйүктүүлөрүңөрдү, балдарыңардын энесин, силерге деп ишенип келген айымдарды романтик болгула, чакыргыла. Уктуңарбы? Жок дегенде намек кылып койгула дебейсизби? Башында ыйлап айтып, мени алып барбайсың, мени чакырбайсың деп, кийин көнүп калат экенсиң ошол нерсеге, ал чакырбайт депчи. Ошонусуңардай андай болбош керек. Ошо эптеп көндүрүш керек болду да. Мына 18 жыл болуп калыптыр деп атпайсыздарбы баш кошконубузгачы? Эми ошол 18 жыл болгондо көпчүлүгү багы балдары чоңоюп ортодо үй бүлөлүк кризис чыгарылат экен да. Себеби кичинекей балдар өзүнчө бөлүнгөндөн кийин багы кайта эле ким аял эркек өзү жалгыз калып калат экен да. Сиздерде ушундай үй бүлөлүк кризис чыгарылган жокпу ортодо? Биздин балдар, эми биз негизи 5 баланын ата энеси болмокпуз да. Биздин 3 балабыз Кудайда. Эми алардын жаштарын айтып келчү болсок, 17, 16, 15 жашта болушмак да. Алар уже чоң адамдар болмок экен. Анан азыр ушу кыз узатуу бир жерлерге тойго барганда азыр тез эле чыгат го турмушка, анан биз экөөбүз кайната кайнене болуп калмакпызбы деп күлүп калам кээде. Анан биздин балабыз азыр 14 жашта Медер, Ансари 8 жашта. Анан экөө чоңойсо деле же биз кеч балалуу болгонго экөө биз үчүн кичинекей болуп эле, экөө чоң болуп бизден алыстап кете элек да. Биз наоборот жаңы балалуу болгондой болуп эле ошолор менен эле
мамыр жумур болуп эле үйгө келгенде ошолордон кол бошобой калат да. Анан экөөбүз алардан бөлүнүп кала элекпиз да азырынча. Азырынча үй бүлөлүк кризис жарыла элек. Ошо жарылбай эле койсун деп жүрөбүз. Жаралбай эле койсун, албетте. Келиңиздер, атайын бизге студияга Ямаханы алып келгенден кийин кепти кичине кое туралы дагы жалпы биздин көрүүчүлөр үчүн бир сонун сиздердин аткарууңуздардагы чыгарманы угуп албайлыбы? Кайсыны дейсиз? Эми бүгүн айымдардын, мырзалардын сүйүшкөн күнү болуп аткандыктан сирен гүлү бар, дагы башка сүйүү жөнүндө ырларыңыздар бар, ошонун бирөөсүн аткарып берсеңиздер, анан калгандарга акырын кезек берип кете беребиз. Жетпи? Биз баягы студияда даярданып барып ырдагандыктанбы, көбүнчөсү баягы биздин үндөрүбүз келбей калган учурлар болот, келип калган учурларда ошону теңдеш үчүн өтө бир кыйынчылыктар жаралат да. Себеби дегенде оон ар кандай жаралып калат да. Тон көтөрүлүп кетиши мүмкүн, түшүп кетиши мүмкүн, ошонусу кандай биз баягы ушундай эфирлерге чакырган убакта, ушинтип эме кылган убакта баягы Гүлмирага уктап калам дагы жакшы баягы элдер жактырып турган жерлерин гана ырдап коебуз да. Мисалы Сирен гүлдүн припевин ырдап берели азыр. Макул, кеттик. Kübösü birinci mahabattın, elesi kıyal keş bala çattın, süyünün jürökö izin saldın, siren gülü, jüröktün algaçkı amanatın, kaldırıp özüңө tabıştadın, kayrılbay al gündür alыстады, siren gülü. Браво. Рахмат. Келиңиздер, анда биз маегибизди улайлык. Негизи көпчүлүгү жолдошунун талабын талашып, же болбосо жолдошу келинчегинин талабын талашып урушуп кетишет да. Сиз мисалы Мүзүр мырзанын талабын талашып урушкан учурлар болду беле? Башка адамдар менен? Бунун көбүнчөсү менин талабымды талашып урушкан күндөрү болгон. Анан кейбирлер азыр айтып калышат, сен келинчегиң кичине сага деп эме кылып, бирок кээде жаман көрүнүп алат турбайбы элдерге, ошол сенин талабыңды талашып депчи. Анан кээде баягы аял кишилер менен болгон мамиледе бир аз эме болуп кеткен убакчада, эми аял кишилер менен кантип урушасың, уруша албайсың, ошо туруп калган мезгилде анан ошо бир нерсени кылыш керек да, ошол нерсени кыла албай атсаң, тигил болбой эле сага мойтуп ачылып, анан аягында ошол чыдабай кетип Гүлмира кичине деп баягы өзүнүн сөзүн айтып келсе, буну сразу эле ажылдак деп эле сразу түшүнүп мен ага апа деле эмесмин, алар сүйлөсө эле мен ажылдак ажам болуп калган. Биз аялдардын баардыгы окшошпуз. Мени сындап аткан аялдар, алар менден да ашып түшөт. Эгер алар жакшы болгондо бирөөнүн жамандыгын ачып чыгармак эмес. Мага көбүнчө мынтип айтышат да. Мүзүрдүноондорунда Мүзүр ырдай албайт, ырдын көркүн сен ачасың депчи. Азыр Мүзүр айтып кетпеди, дуэтти ырдаш кыйын. Аял менен эркектин үнүн тегиздеп келип ырдаш бул өтө кыйын да, түшүнгөн адамга. Отуруп алып эле теленин артында, телефондун артында отуруп алып эле сындап атышпайбы? Ыры тигиндей чыгарып коюптур. Ырлары коёндай окшош экен дегенде, анан мен ошондо жиним келип ошондо урушуп кетем ошолорго. Кыйын болсоңор көзүнүн майын агызып, кээ бир күнү бир ырды чыгаш үчүн 1 жылдап, азыр 18 жаш деген ырыбыз бар. Канча жыл болуп чыгара албай келебиз, бирок ыр өтө сонун да. Буюрса эми быйыл аракет кылып чыгарабыз ошол ырды. Ошол ырларды жаратып атканда көзү кыпкызыл болуп, мен ошо таң атканда бир саат 5-6да келсем дагы Ямаханын үстүндө отурган күндөр болгон. Анан отуруп алып эле Мүзүрдүн ыры мындай экен, анан баягы дыгдыспы, анан окшошпу деп отуруп эле оозуна алы келбегендер сүйлөй бергенде, анан мен дагы эми азыр алар сыяктуу биз деле интернетте, Инстаграмда кенен отуруп калбадык, анан мен дагы алардын өздөрүнө жараша ат этип берем. Мунун таламын чыгармачылык чөйрөдө талашамын. Эч кимдин акысы жок сындаганга. Сен мындай ырда, алар айтып дегенде деле Мүзүр ошолор айткандай оон чыгарбайт. Өзү кандай кааласа ошону чыгарат.
анан мен ушинтип бетке айтып ушундай кыялдарым бар, анан бардыгы эле сенин аялың стерва, сенин аялың ажылдак дешет ошол экен. бетке айтканы менен элге жаман көрүнүп калат экенбиз да. Бирөөнүн туура жагын айтсаң, сени кайра жаман көрөт. Ошону кайра туура жагын айтсаң, ошону туура жагын кабыл алып өзүн түстөп калыш деген кээде жок. Кайра жаман көрөт дагы кийин барып баягыда сен айтканың туура турбайбы деп анан 2 жылдан кийин айтканы уже кеч болуп калат да. Кээ бир адамдар бар, баягы аял менен күйөөнүн ортосуна кийлигише бергендер, бизди тааныбай туруп сөз кыла бергендер. Мен ушундай аял эркектер эмес, көбүнчө аял кишилер ушул нерсени кылат экенбиз да, өзүбүз аял болуп туруп бир эле мен эмес, ошо сахнадагы жылдыз айымдарга эмнеге асылат? Ошол ырчыдай болуп ал, ошо жылдыздай болуп ал, ошондой сулуу болуп ал. Сени ким кой деп атат, туурабы? Ошентип кийинип ал. Жок, үйүндө отуруп алат. Анын ошо сындап аткан аялдын баракчасына кирип карасаң, кээ бирлер унутуп калып ачык баракчасы менен эле эме кылып, кирип карасаң эми өзү жапжаш эле кыз кемпир болуп калган, таң атпай элечи. Ошон үчүн бул сахна айымдары, сахна адамдары күзгү деп атпайбы? Ошону карап түздөнүш керек. Ошону карап мен ушундай болом, мен да ушундай сулуу болом деп анын жакшы жагын алыш керек. Жок, биздикилер шоу дүйнөдөгү адамдардын жаман жагын. Мүзүр Гүлмира ыр чыгарыптыр, клип чыгарыптырса эч хит болбойбуз. Мүзүр Гүлмира банкрот болуптур. Мүзүр менен Гүлмира тет жерден мушташтыр деп, популярныйбыз го. Ошондой хейтер деп коет азыркы учурда. Хейтерлерге сиз кандай ойдосуз? Ошол жазып аткан сиздерди түздөйбү же тескерисинче макул эместерби? Макул эмеспиз. Кайсыл бир учурда балким жазган комментарийинин оң жагын жана терс жагын карайсыздар? Бул комментарийлер негизи бир үй бүлөдө эки адам чыгармачылыкта кетиши өтө кыйын. Негизи эле бирөөсү ырчы болсо деле, бирөөсү үйдө отурса деле, бул ырчы болуш, сахна адамы, эл адамы болуш өтө кыйын. Буну көтөрүп жүрүш өтө кыйын. Биз жылтырап элге чыкканыбыз менен мен кыйынмын, мен ошол сөздүн баарын көтөрө алам деген менен эркек башы менен сөзгө мүзүр дагы сынып ыйлап калышы мүмкүн. Аял кишилер сөзсүз түрдө биз ыйлап чыгарабыз. Мен башында бизге жаман комментарий биринчи башталган кезде мен күндө ыйлачумун сага. Күкү сен эмне аласың, күкү деп. Мүзүрдүн мен азыр ойлойм ошо Facebookка гана кирип калыптыр, Одноклассникке кирип көргөн эмес. Анан Инстаграмдарга кирбеген бирден бир себеби ошол болуш керек. Бул айтат, Гүлмира, жөн койчу, айткандар айта берсин, дегендер дей берсин. Биз баягы аял киши экенбиз, анан Инстаграм баракчабызды мен башкаргандыктан баягы келген комментарийлерди кээ бирде айтып урушуп кетем да. Эмнеге андай деп, как будто биздин жаныбызда көрүп жүргөндөй, күндө Мүзүрдүн жанында, күндө менин жанымда жүргөндөй сөз кое беришет. Акылман болуп кетпедикпи? Сразу эки сөздү угабыз да, тияктан бияктан чогулуп туруп ошону айта беребиз. Жок, андай эмес да. Адамдын өзөгүндө бир жакшы нерсе болуш керек да. Негизи ошо дин боюнча деле алдын айтылып атпайбы? Үй бүлө. Бунун жеке жашоосу менин жеке жашоом. Эч кимдин акысы жок. Сенин дагы акың жок, эч кимдин акысы жок бизди талдаганга, туурабы? Алардын дагы акысы жок. Биздин акыбыз жок сенин келинчегиңди сени талдаганга, аларды талдаганга. Бизге кандай ылайык, биз ошондой жашайбыз да. Мисалы, ал айтып алар дегенде эле Мүзүр ошондой болуп кетсе, же мен ошондой болуп кетпейм да. Ар бир адам өзүнүн каалоосу боюнча. Болгону баягы ошол биз жашаган нерсени элдер деле өтөт экен. Алардыкы көмүскөдө калып калат экен. Болгону биз эл адам болгон үчүн урушуп кетсек дагы, күлсөк дагы, жыргасак дагы бардыгы элге чыгып калат экен. Сүрөттү коет экен, сүрөттү чаптайт экен дагы. Ал баягы ичиндеги айткан сөздөр хайп жаратып аткандар, ошону мындай ошонун сүрөтүн коюп туруп эле, булар мындай болдубу, булар тигиндей болдубу десе эле, азыр элдер баягы ушагаңдып калдык да. Ошо сразу эле койгонго ошону көргөнгө аракет кылабыз да. Ошол комментарий жазгандардын айынан мен көп жолу ыйлап, көп жолу биз урушуп калган күндөрүбүз болду да. Ошол жазып аткандар, ошол хейтерлер ойлонсо болот. Балким мен бир ушул туура эмес, билбеген, далили жок сөзүм үчүн ушул үй бүлөнү ажыраштырып коюшум мүмкүнбү деп ойлонуш керек. Бир эле биз эмес, бизге тиешелүү эмес. Алар бир эле бизге кылбайт бул нерсени, башкаларга да кылат. Тиги жакка барып, тигиндей экен го дейт. Өзү көргөн жок, өзү менен көргөн жок. Экен го деген сөз үчүн акыретке өзүнө тозокко орун чогултуп атат. Аны ойлонгон жок. Го дегенине жооп берет да. Анткени ошол акыркы сиздерге айтылган кандай ошол кара ниеттик менен жазылган кандай комментарийлер болду сизди ыйлаткан? Мен ыйлаткан ошол көбүнчө
эми жашоодо айтпадык го жана биз деле адамдарбыз, биз деле ошол адамдар жасаган нерсени мен мурун интернет жок болчу, мен соода кылчумун кичинекей кезимде. Мен кичинекейимде марль сатчумун. Ошол Кеңеш тобу болуп ырдап чыгыш үчүн мүзүргө сен ырды чыгар, мен барып сатып келейин деп мен Алматыга барып марль сатып иштечүмүн. Менин кыргыздар ошол жерде карагат деген ырымды коюп алуугу отурса, башыма кепканы кээп элем дагы арабаны сүйрөп марлини сатат элем, кесип алып, ар биринен 10 сомдон калат болчу. Кечке жүгүрүп жүрүп мен ошол акчаны табат элем, алып келип Кеңеш тобуна жумшайт элем. А ошол нерсени кандай кыйынчылыктан өткөн нерселерди билбейт эле дагы, анан алар ойлошот, туруп эле даяр нерсеге Гүлмира ушундай келет, үнүң ажы чыйылдак, үнүң эме, сен ырдай албайсың деп мойнума алам, вокалдан сабагым жок. Биз бир кезде ушул консерваторияда окуган бир кыз бар эле. Ошол бизде аябай мындай бизди да сындагандай, элди да сындагандай эле. Эми баягы ырчылар да айтат эле да, жаңы чыгып келаткан жаш ырчылар да айтат эле. Бул момундай, бул үнү деле жок. Бул мындай кыла албайт. Деп элечи. Аараны мен жакшы ырдайм. Анткени жакшы ырдайт, себеби деген ал консерваторияда окуп атат да. А тигилер окуган жок. Анан акчаңар көп да, ошон үчүн чыгып атасыңар да деген эмелерди айтты да бизгечи. Анан ошол кызды биз жүрөм деп туруп баягы эч билдирген жокпуз. 10 күндүк гастролду алып жүрдүк. Ошондо билди да, ырчылардын жашоосу кандай, эмне болот, эмне кылыш керек, ошол жерде эле 10 күн ичинде эле, 3 күн ичинде эле билинип калат ырчылардын турмушучу. Анан кийин комментарий жазган боюнча айтып, кайсы эл атканды атпайсызбы? Ошол баягы мен биз ошол бизнесте келдим, дайыма соода кылат элем, ал кезде билгизбейт элем эч кимге. Анан азыр эми интернет мондай болуп калгандан биз эми магазиндеримди реклама кылып калам, мен мисалы сооданы жакшы кылам чындыгында. Ырда мен дайыма айтып келем, ырдын бардыгын мүзүр жазат, мен ошол соодам менен келди, даяр жерге келип ырдап. Мындай жүргөндө өзүм жылдыз экеним сезилбейт, канчалык деңгээлде жылдызмын билбейм, бирок мүзүрдүн жанына келгенде өзүмдү кадимкидей ырчы сезем. Мүзүрдүн жанына келгенде экөөбүз кетип баратсак, элдер карайт, тааныйт, сүрөткө түшөт дегендей. Анан ошол кыйынчылыктын бардыгынан өтүп келип, ушинтип эмеге жетип атсаң дагы, аялы мындай, аялы тигиндей, комментарийлерди көрбөй, билбей эле жаза бергенде анан отуруп кээде ыйлап калам. Мен бул кызга эмне кылдым депчи. Мен буга эмне кылдым? Жылаандай, анан эмне дейт, ажылдак деп, анан баягы банкрот болуп калганымды эми силерди ойлойт да, буларчы, силер бизди мынтип эфирге чакырып атпайсыңарбы дегенде, буларды дейт бирөө жазыптыр, эч кимди эле чакырбайт, булар кимге кызык эле. Өстөрүн эле баягы өчүп баратканда дейт, өстөрү барып эле дейт журналистке. Мен момундай болдум деп, могу желмогуз аялы дейт, атайын кылат дейт, өзүнө хайп жаратыш үчүн дейт. Анан мен үйгө келгенде мүзүр урушат мени. Гүлмира, сен неге жаап жашырганды билбейсиң, ушул кыялың качан коесуң деп жүрүп 18 жыл өтүп кетиптир. Мен алганы мен ушундаймын, мен жаап жашырып сүйлөй албайм. 2020-жылга тошко коюп атам. Ошонусу кандай баягы бирөө менен сапарлашып болуш керек, ошон үчүн айтып атпайм. Ошон үчүн ошол кыз да биз менен сапарлашып болуп, жана мен сөзүмдү Гүлмира ортосунан бөлүп кетпеди, ошон үчүн сапарлашып болду дагы. Шоу бизнестин жашоосун түшүндү. Жон термен сезди. Сезди, баардыгын жон термен сезди, андан кийин унчукпай калбадыбы? Болбосо ошол ырдабай калды. Андан кийин ошондой нерсе болот. Анысы кандай ар бир нерсенин өзүнүн кыйынчылыгы болот. Макул, кичине эми негативден алыстайлы. Бири-бириңиздерди эркелетесиздерби? Ооба. Мисалы, сиз лакап атыңыз кандай, кантип эркелетесиз? Мен Мускам деп коем. Мүзүрдү. Калданок. Неге калданок? Ал секрет болсун берчи. Эми жап элге айтып коебуз да. Ошо элге секрет кылып жүрөбүз да. Өткөндө бирөө дары сураптыр менденчи. Деп карап эле. Экичөө дары сураптыр менден, анан кийин телефон номерди жибериш керек болуп калды. Мен билбейм дарыны. Мына могу номерге жибергиле деп, анан кийин жөнөтөм да, мунун WhatsApp-ын жөнөтсөм, калданок деп кетет да. Бирөө бул кыргызбы же тажикпи же дуңганбы дейт го. Койчу. Деди эле келинчегим болот деп. Эмнеге калданок дейт. Айтпайм кой. Ошо менен кетти да. О, мага дагы бирде ошентип номерин жөнөткөнсүз, калданок деп келген. Жеңим номерин берип коюңузчу десем, калданок деп келди. Тура эмес болсун. Бирөө эме кылып алыптыр.
дагы ошентип жөнөттүм да, калданок деп жөнөтүп бердим да. Десем, байке, мына калданок дегениңиз эми могу колобок дегениңиз эмиңиз аялбы дейт. Ал эме калданок деген колобокту окуп отур да. Ал артында турган даретанын ошол фирманын эмеси ошол окшойт. Мен мына колобок дегенден аламбы деди го. Жок, бул менин келинчегим болот, жакшылап окусаң десем, калданок турбайбы дейт. Ал эмне дейт? Айтпайм деп койдум. Арыктоо боюнча сөз болуп калды. Мисалы, мына Гүлмира айым, сиз ошо интернетте өзүңүздүн Instagram баракчаңызда мурдагы толгон кезиңиз менен арыктаган кезиңизди салыштырып, канча килограмм таштаганыңызды чыгарган экенсиз. Негизи эле арыктоонун сыры эмнеде? Каалаган айым арыкталса болобу, жаз келатат дегендей. Каалаган айым арыктай алса болот. Себеби мен 82 килограмм болуп толгонмун. Ошол биз катуу банкрот болуп жабыркаганда 80. Сиз канча килограммсыз? Кудай буйрса. Кудай буйрса 90. 90. Мен 58. Анан 82 килограмм болгонмун. Ошондо мен мүзүрдөн эле бир аз берирээк болуп турмун. 50 размер көйнөктөрдү кийип калгам. Анан үйгө келип алып күнү түнү кечинде мени мүзүр, түндө калың курткаларды кийет элем жайында. Эмеге магистралга алып барып таштайт эле, ошондон Белинка менен ылдый Московскийге жүгүрүп келет. Тынбай, балам кошо чуркайт мен менен. Ошентип күндө кефир ичип, алма жеп, кантип арыктасам болот деп, анан ошентип келип бир ай чуркадым, бир 20 күндө 10 килограмм арыктадым. Бирок аябай кармандым, уже эң артына баспай калдым. Анан кийин ошондо ойлоно берчүмүн, ушундай арыктай турган каражат болсо ичет элем дагы, ошону өзүм арыктап алып, анан ошо айымдарды арыктатат элем деп буюрса ошол нерсени ичтим, анан ошол нерсе менен айымдарды арыктатып көптөргө жардам бердим негизи. Эми ал жакта деле көрсө ошол именно арыктоо каражаттарын саткан магазиндер көп экен. Аларды да кайра мен өзүмө душман кылып алдым десем болот да, себеби баягы ырчылар реклама кылганда элдин көбү ошолорго ооп кетет окшойт. Анан алар тигил магазиндер мени жамандап калышкан угуп калып, анан бир чет ичимен балким жакшылык кылып атамбы, бирөөлөрдүн ишин тозуп атамбы түшүнбөй калдым да. Эң негизгиси арыктап атышат. Өзүм ооба, результатым ушул. Кайта толуп кетпейсизби? Толсом эми толуп кетмекмин да. 1,5 жыл, 2 жыл болуп кетпейди анан. Ошол эле учурда Инстаграмдагы баракчаңызга комментарий жазган хейтерлер өзүң эле арыктай бербей, жолдошуңду да карап койбойсуңбу деп атат. Жолдошуңузга да берип көрдүңүзбү? Мүзүр 96 килограмм болгондо 1,5 айда бул 80 килограмм болуп арыктаган. Аябай сонун болуп, анан кийин орозодо кечкисин жеп атып, кайра толду. Анан кийин бул эми дайыма менде бул чуркап иш кылбайт. Бул өзү айтмакчы, жеңил иш кылат. Бул өзү айтчу. Гүлмира, мен ушу ырларымды хит кыла алайын, мен 10 мүнөттө экирдап 15 миң таба турган эмеге жетем буюрса дейчи. Анан айлык алган эркектерге караганда күндө 2-3 тойго барып, күзүндө бул мисалы январь-февраль отурсам, марттан баштап иши кетет. Калган убактарда өзүнө керектүү ишти табат да. Анан бул үйдө жатып, кенен жанын кыйнабай акча табат да. Анан ошол себептен да бул өзүн таштап коебу билбейм. Анан коланы жакшы көрөт, ошону иче береби иш кылып. Жок, кола мени жакшы көрөт. Анан дагы мен ал ошол жазгандарга ответ берем. Бул эркек. Буга кандай жүрсө жарашат. Көп сүйлөбөй сени арыкта дейм. Сен аялсың, сен арыкта. Бул эркек, эркектей болгону жакшы. Муну апар кылып, курчактай кылып жарым отургузуп алып не кылам. Келиңиздер, кийинки суроону узатайын. Эми үй бүлө болгондон кийин ар бир үй бүлө кээде урушат да. Бирок ошол урушкан үй бүлө ошонун аркасынан багы уруш талаштын аркасынан дагы үй бүлөнүн пайдалуулун бекемдеп алат экен да. Сиздер урушасыздарбы? Же идеалдуубу? Жок, идеалдуу деп ким айтат? Кимдин үй бүлөсү бар экен? Эч кимдин үй бүлөсү жок, урушпаган. Үйлөнгөндөн эле эртеси күнү урушуп кетишти керек, кээ бирлери. Урушат, уруш болбосо үй бүлө болбойт да. Мен эмеде уккам да, себеби дегенде сахабалардан мен аттарын билбейт экем, разияллаху анхунун бирөөсү, ошол ким экен? Ошол үйүндө уруш болот да. Уруш болгондо кийинки сахабанын үйүнө барып келейинчи, мен аялым менен урушкан убакта кандай кылышым керек дегенде, ошол сахабанын үйүнө барган, үйүнө жеткенде эле аялы менен ошол сахабанын урушуп аткан үйүн угуп калат да. Анан сыртта угуп турат дагы, бул үйдө эле урушат турбайт, анан эшикке чыгып туруп, тигил ошол сахаба сыртка чыгып, кандайсың деп учурашып жооп берет дагы. Анан кийин эмне болду эле деп үшүнсө, бир жумуштар менен келдим эле деп тургандан кийин дегенде болбогон эле бир жумушту айтып коюп туруп, кайра баса берет дагы, тиги кирип кетет да, бир жакка келгенден айткан экен да,
мындай тептең үй бүлө болбойт турбайбы, бул деле уруксат турбайбы деп анан кийин ошон үчүн эчтеке сураган эмес экен да. Ошон үчүн баягы тең үй бүлө болбойт экен да. Саха баламдын убагында деле аялдар менен ушкан болгон экен да. Анысы кандай идеалдуу үй бүлө аз го дейм. Бул жашоонун көрүнүшү ушундай, закон ченемдүүлүгү ушундай. Кечирим суроо оңойбу сиз үчүн? Мен бул Гүлмира баягы тез жазылат. Канчалык экөөбүз баягы кээде мындай чукулдашып урушуп кетебиз. Ошо урушуп кеткен мезгилде мен жүрө берем да, кичине меники кеч таркайт да. Гүлмира 15-20 мүнөт эле тигиндей мындай деп анан сразу баягы башка бирөө чалса эле күлүп эле ошентип ушундай бир баягы тез эле жазылып кеткен жагы жагат да. Кечирим суроондо эле анан кээ бирлер кээ бир аял менен күйөөлөрдөн баягы эме болсо аялы кечке чейин бир күн 3 күн анан кийин дагы ата энесине барып бир жума жатып алып анан кийин кайра айрылып келет экен да. Кээ бир досторубуздун бар ошондой баягы угуп көрүп калган жерлер бар да. Анан кийин кээ бир досторубуздун ушундай бир эмеси бар. Же ошон үчүн баягы таарынганда каяка барасың кайра келесиң дегендейчи. Таарынганда лучше баягы каяка барасың кайра келесиң дейт го. Таарынбай да коюш керек экен. Каяка барасың кайра келесиң деп көрдүм. Тартып алып өзүң недондой боло алып. Ооба. Ошон үчүн кечиримдүүлүк жакшы экен. Аллах таала өзү кечиримдүү зат болуп атпайбы. Ошонусу кандай тез кечиргенге аракет кылыш керек экен да. Мен дагы Гүлмирадай болуп тез кечиргенге аракет кылайын дейм, бирок баягы ушул жерде эми ушул нерсени жоготуш керек экен негизичи. Тез убакта кечирген жакшы. Таарынганда ооба тезден ямакка жармашасыз. Анан мен ошо ойлоп калам да, ошол кээде ошол баягы урушуп кеткен убакта мүнөздү ошо сразу оңдош керек экен. Себеби дегенде эгерде ойлонуп каласың да, ошо таарынып аткан мезгилде, буга таарындың да, же башка бирөөнү таарынып аткан мезгилде сразу жазылганга аракет кылыш керек экен. Болбосо ошол маалда Кудай сактасын баягы ажал келип кала турган болсо, Кудай сактасын, күнүң бүтүп кала турган болсо, сен ага таарындың да, ал кайра келип туруп баягы кечирим сурап андай мындай жетишпей калат экенсиң дагы, ал өмүр бою сен таарынып кеттиң, ал таарынган бойдон калды да. Алла таала ал кечирмейинче мен кечирбейм деп айтат экен да. Ошондо ошону тез кечиргенге аракет кылыш керек экен да. Гүлмиранын ошол сапаты, Гүлмира тез кечирет. Жашкен. Эми Мүзүр мырза, мына сизге көптөр эле айтып атса керек, качан жаңы чыгармалар жаралат депчи. Чындыгында баштагыдай мындай эргүү келбей атабы, же бир жылда бир клип тартып коюп эле жатасыздар да, ачыгын айткандачы. Же жеңемдин бизнеси сизге тоскоолдук жарап атабы, өзүңүз жалгыз үйдө илхом келбей атабы дегендей. Андай деле эмес. Эмне Биз 2 жыл болду. Себеби дегенде биринчиден апам ошол былтыры бул дүйнөдөн кош айтышып кетти. 1 жыл ооруду. Апамдын эмесинде дагы баягы эми ийне ушундай экен, баягы эненин эмеси, атаныкы менен эненики таасири башкача болот экен да. Ал ооруп аткан мезгилде өзүң жыргап отуруп алып ыр жазышып болбойт экен да. Анан эргүүнү да токтоттум, сергүүнү да токтоттум, бирок элден чыгармачылыктан алыстаган жокмун дагы элге билдирбеш керек да. Ал сен апаң ооруп атабы, атаң ооруп атабы, ал деген ал сенин ырың менен жашап, сенин ырың менен сугарылып эме болуп калган, ага элдерге билгизбеш керек дагы. Бирок жакшы эргүү болуш үчүн телегейиң тегиз болуш керек да. Ошонусу кандай ошол апам эме болуп, анан кийин апам дагы бул дүйнөдөн көз өтүп кетти. Андан кийин Гүлмира дагы кичине ооруп калды. Анан бизнес баштап алды. Анан кийин бунун бизнесине да жардам магазиндерди ачтык. Ошого да чуркаш керек болуп, ага дагы убакыт бөлүш керек экен да. Ошон үчүн 2-3 жыл ошонун аралыгында жүрүп калдык. Болбосо биз чыгармачылыктан алыстабайт элек. Себеби дегенде эргүү, сергүү элдер азыр күтүп атат. Чындыгында мен рахмат баягы биздин баягы көрөрмандарга. Азыр көрөрмандарды сүйүнтүрүп айтып коеюн. Кудай буйрса, мына өзүңүздөр анча-мунча угуп атсаңыздар керек. Жана табылгыс күндөр деген ырдын клибин Кудай буйрса бүгүн 1 жуманын ичинде тартып бүтүп, Кудай буйрса кийинки жумаларда көрө аласыздар. Бул жакта ушул эфирден да көрө аласыздар, Кудай буйрса. Андан кийин ошол биздин ырдап чыгармачылыкта жүргөнүбүзгө деле 10 жыл болуп калыптыр. Анан 10 жылдыкка 10 ыр деп даяр бүт аранжировкаларын баарын даярдап коюп отурабыз азырчы. Азыр альбом чыгарабыз. Анан кийин бирден кой беришке, азыр альбом чыгарсаң укпайт экен да.
ошонусу кандай бирден акырындан бир айда бирден кой берип атат баягы биринин аркасынан бири патрат кой бербеген деле болбойт экен. Бирден кой берип, анан кийин бир аз эки ай өтүп анан экинчисин кой берип, ошентип декабрга чейин онурду таркатабыз да барыбызча ар бир эмеде. Ага чейин дагы ошол онурдун негизги баягы түптөрү сөздөрүнүн баары жазылып, баардыгы бүттүгү даяр. Болгону биздин убактыбыз кичине жетишпей атат. Ошол бүгүн дагы ушул клипти тартабыз деп турабыз. Кудай буйрса, ушул кийинки жумаларда Кудай буйрса ошол клиптерди көрө аласыздар. Биз алыстаган жокпуз. Дайым эле ошол чыгармачылык менен үстүндөбүз. Жаш Кенанда сиздердин ошол жаңы клипиңиздерди, жаңы ырларыңыздарды күтүп калабыз албетте. Анан Кеңеш тобунун негиздөөчүсү, жетекчиси өзүңүз. Ушул топтогу негизи башка топтордо курам алмашып турат бат-баттан. Сиз дагы ошо курамды алмаштырайын деген ой барбы? Жаңы солист алып, мисалы декретке кеткенде же турмушка чыгып кеткенде кыздар алмашып турат ба? Сиздики өмүр бою алмашпай жаныңызда жүрө береби? Алмаштырыңыз деп койсуз. Максат ушундай көрө албастыгым болбойт деп. Бул топ Жок, негизи идея келди эле сизге мындай алмаштырсыз. топ жок, андай деле идея келген эмес. Балким сунуштаган чыгар, башка кыз менен чыга берме, балам менен үйдө отурам, чыга албай калат экен, жетише албай калам деп. Биздин мурунку продюсерибиз Алим Токторов бизге эме кылып атканда мен мындай бир нерсе менен чык, же жалгыз чык. Жалгыз ырдап чык. Же келинчең экөөңөр дагы, келинчең деле ырдайт экен го деп. Ошондо мындай ошону терең ойлош керек болду да. Мынтип ойлонуп көрсөң, мисалы башка кызды алсаң, мейли, ал турмушка мен деле көрдүм да, анткени башка ырчылар дагы чоң эле билейген ырчылар деле канча деген ырчылык кыздар менен жүрдү, күйөөгө тийип кетет. Же болбосо башка турмуш ушундай сыяктуу да. Анан мен ошол топту түзүп атканда эле, ошо Гүлмира экөөбүздүн эмебизди сразу ойлодум да. Мындай кылсак, мындай болот экен, мындай болот. Значит, экөөбүз үйлөнгөндөн кийин мен ойлодум дагы сразу эле эме кылгам да. Үй бүлөлүгө топ кылып салайын деп, ошон үчүн Кеңеш тобу деп эле эме кылып салдык да. Курамы Кудай эле ажыратпаса бизди эч ким деле ажырата албайт. Ошонусу кандай ошо Кеңеш тобу ошо баштан аяк эле ошондо ойлонгом да. Үй бүлөлүк топ да бул өзү негизи. Башында ошентип жасайын дедим, үй бүлөлүк топ эме кылып мындай көп болуп кеткен жөн эле Кеңеш тобу деп койдук. Анан кийин ошонусу кандай баягы бул топ мен мисалы бир жерге өзүм жалгыз барып ырдап көргөнмүн. Таза дос бала таза сурангандан барып ырдап көрсөм. Анда эмесе деп мен толгон токой сөздү айтып турам, мен чыгар деле. Өзүң жалгыз чыгып кичине кычкырган болдум элем дейп, чыгып алып өзүм жалгыз чыксам элем дейп, карады дагы баягы Эркелей деген ырым бар, ошону ырдап атсам элем. Түшүнчөккө отуруп аткан, башка сөз менен сүйлөшүп, тамак жешип эле баягыдай бийлеп чыккан эч ким жок. Анан кийин бетим мындай эмне болуп кетти дагы. Элдин көзүн баягы экөөбүз чыгып көндүрүп коюппуз да. Ошонусу кандай эл дагы өзүң жалгыз чыгасыңбы? Же башка бирөө менен чыгам, башка өөнүп чыгайт экен да. Ошонусу кандай мен чыгып баратканда айтты. Келинчеңер келген жокпу деп, ал дос бала чакырды да, ал билбей, алар калгандар билбейт. Биз ошолор келгенде күтүп атпайлыбы деп анан тиги ыр бүтүп бүтпөйт эле мен тиги операторго айттым, азайт мен кетем дедим да. Ошонусу кандай ошол ыр менен деле барып көргөм, бирок болбойт экен. Башында элге кандай көнсөң, аягына чейин эле ошондой кылабыз го деген ой бар. Бизде биристи жок, Кеңеш тобун элестетпейт деген сөз да. Келиңиздер анда. Анан бияка деле өзүм жалгыз баягы сен чакырып аткан убакта мен бияка келейин десем, дедим дагы шашпай туруңуз анда жеңем келсин дедим, турабы? Туура. Ошондой эле. Келиңиздер анда сиздерден дагы бир жакшы чыгарма укпайлыбы? Кайырмасынан эле эмес, эми толук бир ыр. Табышмагындай тагдырымдын багындай, табигаттын таттынасы белең. Жүрөккө сыйбай түбөлүктү жалындай, алма бактан сен издеп мен келем. Карагат, жүрсөм дерип
жалғызым жүрегімді жаралап қарағат ой қарағат ой қарағат қарағат. Браво, браво. Рахмат сіздерге. Азыр эми бул жерде 5тен суроо бар. Сіздерге атайын даярдап койгом. Бул суроону бири-бириңиздерге берип, бирок жообун ачык айтасыздар. Бул болсо Гүлмира айым сизге, Мүзүр мырзага узатасыз. Бул сразу жооп бериш керек болот. Жооп бериш керек. Бул кем сиздики? Бул сиздики. Бул бирден алып, Сиз биринчи баштаңыз Гүлмира айым. Бирден эле, бир жооп, бир суроо, бир жооп, бир суроо. Кеттик. Менин телефонумдун паролу кандай? Билбейсиң. Билесизби? Азыркы аялдар телефондун паролдорун айтпайт. Эркектер деле. Биз деле айтпайбыз. Айтканда кайтпайбыз деле. Жашырасыздар бири-бириңиздердин паролун. Пароль жашырабыз ооба. Жок, эми ал жерде мен аялдар менен жакшы сүйлөшкөн өзүмчө мен болушу мүмкүн. Жана мен эмени туура эмес көрөм. Кээ бир эркектер аялдардын эмесин окуйт го. Мисалы мен ал жерде эми жаман ойдо эмес, мен ал телефондо мен досум менен сүйлөшүшүм мүмкүн. Мен аяшым менен тамашталып сүйлөшүшүм мүмкүн. Ал эркекке тиешелүү эмес, аял менен аял өз ара кээ бир эркектер аялдар жөнүндө сүйлөшкөн сыяктуу эле, аял менен аял дагы эркектер тууралуу сүйлөшөт. Ал күйөөсүн айтат, мен күйөөмдү айтам, ал нерсени Мүзүрдүн окуп калышын мен каалабайм. Ошондуктан мен Мүзүрдүн телефонуна да кызыкпайм, окубайм. Анткени ал жерде өзүнүн жеке жашоосу. Кеттик. Мүзүр мырза, сиз эми? Ушуга байланыштуу экен суроо. Көңүлүмдү калтырып албаш үчүн кээде мага калп айткан учурларың болобу? Албетте. Кайсыл учурда болду эле? Көңүлүңө көбүнчө эми бул капа болуп же бирдеме болуп калган убакта калп айтып койчумун. Мунун көңүлүн көтөрүш артында же бир досу менен урушуп калып же бирдеме болгондо экөөнү уруштуруп же жаман жагын эмес айтып койбош үчүн ошол жагын оңдоп кетет элем. Башкача кылып айтып. Гүлмира айым. Эгер мүмкүн болсо сен менден кандай нерсе үйрөнмөксүң? Менден эмнени үйрөнмөксүң? Эмнени үйрөнмөксүз? Мен Гүлмирадан кечиримдүүлүктү үйрөнмөкмүн негизи. Ошол кечиримдүүлүк сапаты мага өтө жагат да, себеби тез кечирет, айтып атпаймынбы? Башкасынын баардыгынан да ошол тез кечиргенди үйрөнмөкмүн, себеби дегенде мунун өтө сразу эле кечирип койгону аябай жагат да. Айтып атпаймынбы, эгерде жанагындай бир жамандык келип кала турган болсо, башыңа аламат келип кала турган болсо, сен о дүйнөгө Кудай сактасын узап кете турган болсоң, ошол нерсе жаман экен да. Ал өмүр бою калып калат экен. Башкалары эчтеке эмес. Ошону үйрөнмөкмүн. Сиздики? Мендеги эки жакпаган кыял жоруктарымды айт, балким мен оңдойм. Эки жакпаган кыял жоруктарын. Эки жакпаган кыял жоруктары. YouTube'ду азыраак көр. YouTube менен өтө достошуп алган. YouTube'ду азыраак көр. Ошол нерсең. Анан экинчи жакпаган жериң кээде ыр чыгарып атканда, кээде аранжировка кылып атканда, мага да бир аз чыга тургандай кылып кой. Ушуну көп айтат. Эгер сени эфирден кучактап, беттен өп мен сени сүйөм десем, кандай акыбалда болосуң? Доброго де. Жер суроо. Эч кимге айтпаган бир сырыңды азыр айтып берчи дейт. Эч кимге айтпаган бир сырымдыбы? Мына шеттен сөмнөлөр баардык сырларды баарын билип атасыз. Сыр болуп келет, сага гана айтылбайт. Жок, биз айтпадык башында, ачык айтыш керек да. Буга сыр болуп келген нерсем, мен негизи күнү түнү жатып дуа кылам. Меккеге барып келсек деп. Анан ошону өзүмчө ойлоном дагы, анан ошону ниет кылып, ошону тилек кылам. Анан кийин мен банкрот болгондо,
мүзүр мага машинасын сатып, Гүлмира ыйлаба, ушул машинаны мен сага сатып берем, темир табылат, сен табылбайсың, мен себеби ооруп да калгам да, анан ошондо Гүкү, мен ушул эмени мен сага сатып берем деп мага сатып берген күндөн баштап мен ошол сырым өзүмдүн папамдын атына ошонун телефонуна эме ачканмын, эл сом ачып ошол жака акча чогултамын. Мүзүргө ошол машинасын кайра белек кылам деп. Эфирде кетип кала берейин. Эч тийбейм деп сөз бербейм. Билген эмесмин ооба. Ошол мага берген, мен кыйналып атканда мени колдогон. Ошондуктан мен азыр канча сом тапсам дагы бир бөлүгүн салып турам. Чогулайын деп калды, буюрса мен аны белек кылам. Мына тилибиз тишиге көп болсун, буюрса мен бир 570 тебем деп турам. Мүзүрүңүз Мен берет окшойм. сиз Бул бересиз. жашоодо баарынан эмнеге ыраазысың? Биринчиден Аллага ыраазымын, экинчиден баардыгына ыраазымын. Жашоого наразы болгон болбойт. Анан балдарды тапкан апасына. Апасына ыраазымын. Кийинкиз ким узатат ошондо? Мен узатат экем. Эгер менин сага жакпаган сапаттарымды сураса, эмне деп жооп бермексиң? Айттым. Бул негизи бир адамга таарына болса жазылбай жүрө бергендиги. Эми өзү динде болгондон кийин адам кечиримдүү болуш керек. Мен негизи Ташкент кызы Гүл Өкүл кызыбызга биз ошол менен сүйлөшүп отурганда айтат эле. Апа, сенде көп эмелер бар. Динде көз карашың өтө башкача, ошол нерсени атам жасай албайт дейт да. Балким мен азыр мүзүрдү жамандап айтып аткандай болуп калам, балким үй бүлөдөгү сырды мен айтып аткандай болуп калам, бирок ушул нерсе менен ушул эфирден кийин балким мүзүр түздөнөт. Көкбеттиги чынында жакпайт, көкбеттиги. Намаздагы адам бизди көрүп, биздин кээ бир адам намазга эми келиши мүмкүн. Бир адамды карап түздөнөт, кээ бир адам мүзүрдү карап түздөнүшү мүмкүн да. Ошонусуңардай мүзүр көкбет болуп турса, өзү намаз окуп алып жайылбай көрүп турса, анан аны көрүп ушинтип намаз окуй эле койбоймбу деп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ошол көкбеттигиңди таштасаң. Мындан кийин таштайын. Сенин алдыңда, биринчиден Алланын алдында. Таштадым Эфирдин деп. алдында. Элдин алдында ант берем. Эми таарынса эле сразу чалып калбаймбы? Оксат бул таарынды деп. Ошол видеону кесип жөнөтүп койгон, өзү дайыма көрүп жүрөт. Сен үчүн ошондой нерсени коюш керек экен чын эле. Анан мен өзүм таарынбай көп жүрө берем, эч кимге деле эме деп кылбайм. Анан кийин бир катуу таарынса ушундай эме кылып алып. Аны эстегенде дагы эле депчи, ооба. Эстегенде таарынып коесуз дагы. Жок, кээде болбогон нерсе эмес, баягы ошол адамга мен эмне кылдым эле дейсиң да. Жардамдан башка мен мисалы эме кылбасаң, ошол адамга эмне кылдым эле дейсиң. Сиз бердиңиз. Акыркы сен үчүн эмне таттуу? Уйку же жан? Менин суроолорум кыйын экен, Ой, жан таттуу. Албетте баарына жан таттуу да. Анткени башка бирөөдү өзүң эчтеке болбойт, башка бирөө момтип калп эле мындай чымчыйып турсаң, бир 5 мүнөт 10 мүнөт турушу мүмкүн, бирок 10-15 мүнөттөн кийин кыйкыла баштайт да, тура. Жан таттуу. Сиздин акыркы сурооңуз бекен? Мен кайра суроо. Кайра берип атасызбы? Болду. Мынакей сиздерге берилген суроолор дагы аягына чыкты. Гүлмира айым, Мүнзүр мырза, ушул 10 суроонун ичинен эмне сабак ала аласыздар? Бул өзү негизи мындай окуганда эле мындай жүрөккө тийчү, сабак алчу деле көп нерселер бар экен. Чын эле. Эске тутуп койчу нерселер бар бекен? Бар экен. Баягы аял менен күйөө бири-бирине жакпаган нерсесин айта берсе деле, жана башында айтып кеттим го, булар эркектер аялдан аялды көрөт, биз булардан күйөөбүздү деле көрүп баягы көнгөн адат менен элечи, анан айтып атсаң деле уже дубал сүйлөп аткандай эле карап туруп, бый деп эле өзүнүкүн кыла берет. Бул жерде именно ошол экөөбүз жалгыз калганда мен айтканда мени укпаган нерселерди эмнегедир бүгүн бул жерде сен алдыңда бул мойнуна алгандай болду да мага. Алгандайбы? Ошон үчүн мага жакты. Рахмат сиздерге, мынакей бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна жетти. Алтындай болгон убактыңыздарды аябай ушул Кыргызстан телеканалына атайын келип, болгондо дагы яманхаңыздар менен келип,
мындай жагымдуу чыгарма менен биргеликте жандуу ырдап жакшы маек куруп бердиңиздер. Ыраазычылык сиздерге, бар болуңуздар. Эч качан үй бүлөңүздөргө жаман сөздөр айтылбасын, жаман көздөр тийбесин. Рахмат. Саламатта калыңыздар. Show.